Саламатсыздар урматтуу достор, агалар, инилер, эжелер, карындаштар. Аны эмесе биз кезектеги сабактардын дагы бирин баштайбыз. Өткөнгү буга чейинки өткөн сабактар сиздердин эсиңиздерде аябай эле жакшы калды болуш керек. Анткени сизде каалоо, алдыга жылуу, умтулуу мыкты буюрса, аракет кылыңыз, жылыш болот. Ал эми биздин сиз өзүңүз байкап атсаңыз керек, буга чейинки биз өтүлгөн темаларды бир катар кайталаганда күндө сиздин мугалимиңиз өтүлгөн сабактардын башынан баштап азыркы күнгө чейинки ар жерден сурап жатканда сизде күнгө ошол сабакка болгон түшүнүктүн кеңейип барышы, жылып сизге түшүнүктүн, кызыгуунун пайда болушу, андан сырткары өзүңүздө өсүп ататканын күндөгү байкап жатсаңыз керек. Аны эмесе сиздин эсиңизде болсо буга чейин өтүлгөн сабактар кайсылар болчу? Бул жерде IB'де хишитти өттүк, анан кийин түдүнүн таблица боюнча өттүк. Жанагы светофорго светофордун үч түсүнө байланыштырдык. Келер чагын ассоциация, will, il, to, дастан, it деп байланыштырдык. Анан me, him, her дегендерди үйрөндүңүздөр. Анан кийин why, how, when аны үйрөндүңүз. Анан into, from'ду үйрөндүңүздөр. Анан тескери суроонун биринчи варианты don't you work дегенди үйрөндүңүз. Анан убакытты AM, PM, past, quarter, last, today, tomorrow дегендерди үйрөндүңүздөр. Андан кийин ошондой деген you work, don't you дегендерди үйрөндүңүз. Андан кийин to have'дин эки вариантын үйрөндүк. I work, do I work. Андан кийинси I work, I have, do I have. Экинчиси I have I деп эле. Эми акыркы өтүлгөн темабыз ушул болчу. Ал эми сиз өтүлгөн темалар ушул болчу. Ал эми мугалимиңизге сиз туура эмес этиштерди жаттап атканыңызды, өтүлгөн грамматиканын бүт баарын кайдап атканыңызды, жана күндө топиктериңизди албетте күндүгү контролдоо, күндүгү аракет кылыңыз ушул нерселерди айтканга. Ал эми мугалимдер дагы күндүгү сизден катуу талап кылат. Ал эми ошо талап кылышында сиз дагы талап кылыңыз. Ошентип биргеликте мыкты ийгиликтерге чогуу барабыз буюрса. Ал эми биз өткөнгү сабакта буга чейин түдүн өттүк, to have'ды өттүк турбу? Биз бүт баарын үйрөнгөнүбүз төмөнкү таблица менен үйрөнүп жатабыз. Биз таблицаны башынан чегиз азыр. Бул таблица сизге тааныш. Биз эсиңизде болсо түдүдө өттүк. Түдү боюнча мен барам, турам, келем, окуйм, үйрөнөм, жатам, отурам, турам деген сыяктуу ушул түдүн үйрөндүк. Мисалы үчүн I work десе, бул негизи эле иштей турбайбы деп түшүндүк. I sleep десе, бул негизи эле уктайт экен да дейбиз. I will come десе, бул кийин келет экен да. I help десе, бул мурда жардам берген экен да деп түшүндүңүз турбу? Эми бул I work десе, негизи эле иштейт экен. I help десе, бул мурда негизи эле жардам берген экен деп түшүндүңүз турбу? Ал эми to have болсо, менин акчам бар, үйүм бар, машинам бар, аны бар, китебим бар, үйүм бар. Ушул сыяктуу менде бар деп үйрөтүңүз. Эми ошол түдү дагы мен иштейм, барам, окуйм, үйрөнөм, турам, жатам дегенди сиз сөзсүз түрдө кылышыңыз керек болсо, мен укташым керек, же мен аңгысын үйрөнүшүм керек, мен намаз окушум керек, же мен ата-энеме жардам беришим керек, же мен мыкты окушум керек, мен эң жакшы адам болушум керек. Ушул сыяктуу бир нерсени сиз сөзсүз түрдө кылышым керек, жасашым керек деп айтып турган болсоңуз, анда модалдык этиштердин must деген модалдык этишин өтөбүз. Must деген бул керек деп которулат, кылыш керек. Мен укташым керек, барышым керек, турушум керек, жатышым керек, бир нерсени кылышым керек болсо, анда must деген модалдык этиштен үйрөнөбүз. Ал эми мында эмне болот? Биз түдү боюнча I will they work, he she works дедик. Ал эми to have келген I will they have, he she has деп бөлдүк турбу? А бирок келер чак менен өткөн чагында бөлгөн жокпуз. Ал эми ушул must модалдык этишинде бул учур чагы болобу, келер чак болобу, өткөн чак болобу, эреже бардыгына окшош болот. Жана бул таблица боюнча бул ортоңку катары эмнеси эле? Бул учур чагы, бул жогорку катары бул келер чагы, ал эми бул катары өткөн чак эле. Ал эми эмне кылабыз? Биз учур чак, келер чак, өткөн чакта суроо бере турган болсок, оң жооп беребиз, же тескери жооп беребиз бул катарда. Ал эми must модалдык этишинде түдү менен to have'дин келер чагы өткөн чагында эреже бирдей болгондой, must'та учур чагында дагы эреже окшош. I will they must, he she must дебейсиз. Эреже бардыгына окшош. I, we, you, they, he,
she, it. Siz бүт бардығына айта бересіз must деп. I must go. Мен барышым керек, мысалы үшін. I must go. We must go, you must go, they must go, he must, she must, it must. He, she, it must демейміз. Көрдіңіз бе? Түбді менен to have-тің келер шағы өткен шағына ереже барына оқшаш болғандай, must-та ереже барына оқшаш. Ал эми суроо бере турган болсок, не кылдык биз азыр учурчакта оң жооп берик. Сен кылышың керекпи десе, ооба мен ушул нерсени кылышым керек. Барышың керекпи десе, yes, I must go деп барышым керек дейсиз. Ал эми суроо бере турган болсоң, сен иштешиң керекпи, сен окушуң керекпи, сен үйрөнүшүң керекпи дей турган болсоңуз, to-do менен to have-тың келер чагында суроо бериш эмне кылды керек? Will-ди алдыга өткөрдү керек. Эсиңиздеби? Ошол да эреже бул must-тын учур чагында колдонот. Эмне кылат экенбиз? Сиз must-ты алдыга өткөрүп коет экенсиз. Must I, we, you, they, he, she бүт барына. Must I go? Мен барышым керекпи? Ал эми мен барбашым керек дей турган болсоңуз, андан nottу кошуп коесуз. I, we, you, they, he, she бүт барына must not go. Мен барбашым керек. Эми караңыз. To have-тын келер чагы өткөн чагын билесиздерби? Эми to have-тын келер чагы кандай эле? I will have эле, туурабы? А суроо бере турган болсо кандай эле? Will I, we, they, he, she have. А тескериси тура айтасыз. I will have-ин бирок эмне дейбиз? Азыркы өтө турган эрежеде I will not have. I will not have деп колдонобуз. Кыскартылганы I won't have. Кайра бул to-do'га кайтабыз. To-do'да I will not work эле го. Ошол сыяктуу I won't have деп ошол to-do'нун формуласына кайтабыз. Ал эми have-тын өткөн чагы бүт бардыгына эмне эле? I had эле. Суроо бере турган болсок, did I, we, they, he, she have. А тескериси бардыгына I, we, you, they, he, she didn't. I didn't have. Көрдүңүзбү? Эми ушул келер чагы өткөн чагына must келер чакты мен кийин иштешим керек болсо эмне болот? I will must болуш керекпи? Или I had must болуш керек беле? Жок. Эмне кыласыз? Must келер чак болуш үчүн сиз I will have-ке to-ну кошосуз. Себеби дегенде мына must-тын синоними бул have to. Көрдүңүзбү? I will have to. Will I have? Не болот экен? To. I won't have to. Көрдүңүзбү? Демек must'тын синоними келер чакта will have to болду го, туурабы? Эми өткөн чакта кандай болушу мүмкүн? Had to. Суроо бере турган болсок, did I have to? Тескериси I didn't have to. Көрдүңүзбү? Must келер чак өткөн чагына have-ке to-ну кошуп коет экенсиз, учур чакта эреже баарына окшош экен. Жеп жеңил жөп жөнөкөй. Көрдүңүзбү? Бул эмне болду? To do асан болду, to have Асанбек болду, бул Асанбек мырза болду. I will have-ке to-ну кошуп койдуңуз. I had-ке to-ну кошуп койдуңуз. Жеңил жөп жөнөкөй. Бул эмне болду? Демек, кыймыл аракетти кылышыңыз керек болсо, сиз bir тараптан мен укташым керек, барышым керек, сиз өзүңүз чечим чыгарып, кылышым керек деп эсептесеңиз, чечим сиздин ичиңизден чыкса, же биздин ичибизден, же сенин алардын ишинен чыкса, өзү каалап ушуну милдет ала турган болсо, анда ушул must кылышым керек деген эреже колдонот экен. Эми мында дагы эле to do дагы I work to you in office in the room today at 5 o'clock болду. Must дагы эле кудум ошондой этиштин багыты место убактысы to do-да кандай болсо, будан кийинки эреженин бардыгына ошондой кете берет. Демек, мен иштешим керек. I must work in office in the room today at 5 o'clock under the lamp between wall in front of board деп дагы кете бересиз. To do-да кандай болсо, must да кудум ошондой. Эми мен иштейм эле, I work. Иштеймби? Do I work? Эми мен барышым керек. I must go. Барышым керекпи? Must I go? Эмне үчүн мен барышым керек? Тура айтасыз. Нолкен
Why must I go? Эмне үчүн мен кийин барышым керек? Why will I have to go? Эмне үчүн сен мурда барышың керек эле? Why did you have to go? Көрөсүзбү? Бардык буга өтүлгөнгө чейин келген why, how, when, what бүт бардыгы бул учур чак болсо must'тын алдына, келер чак болсо will'дин алдына, өткөн чак болсо did'тин алдына келет экен. Кандай болсо, to do дагы, to have дагы кандай болсо, мында дагы бардыгы ошондой экен. Жеп-жеңил жеп-жеңил. Көрөсүзбү? Демек, биздин бул must деген темабызда, must деген өтүлгөн темабызда бул керек, кылышым керек экен. Учурчак, биз не алдык? Учурчак, келер чак, өткөн чакта оң жооп берип, суроо берсе оң жооп, тескери жооп бергенди үйрөндүк. Кылышым керекпи десе, кылышым керек же кылышым керек эмес. Кийин кылышым керекпи десе, кылышым керек эмес. Мурда сен укташың керек болсо, укташым керек эле, уктабашым керек эле. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн I must go, мен барышым керек. Must I go, мен барышым керекпи? I must not go, мен барбашым керек. I will have to go, мен кийин барышым керек. Will I have to go, мен кийин барышым керекпи? I won't have to go, мен кийин барбашым керек. I had to go, мен мурда барышым керек эле. Did I have to go, мен мурда барышым керек беле? I didn't have to go, мен мурда барбашым керек эле. Жепчиң. Түшүндүңүзбү? Эми сиздер эмне кыласыздар? Эми тапшырманы дагы алда беребиз. Биз эсиңиз болсо, ар бир сабактын акырында туура эмес этиштердин биринчи катарын ассоциация кылып үйрөнүп атабыз. Ал эми экинчи, үчүнчү катарларын биз сабактын жүрүшүндө сиздер жаттайсыздар, мугалимдер сурайт, ошо менен бышыктап кетесиз. Ал эми сиз түшүндүңүз, биринчи катарын биле турган болсоңуз, экинчи, үчүнчү катарлары бул жеңил эле болуп кете берет экен. Ассоциация кылып байланышып кете берет экенбиздерби? Жакшы. Ана эмесе жанагы эле туура эмес этиштердин бетин ачабыз. Анда биз 54-56 бетти бүтүрдүк. Эми 58 бетке келебиз. 58 бетте бул sink деген сөздөн башталат. Sink. Sink деген бул чөгүү деген сөз, чөгүү. Эми сиз билесиз, sink деген металл бар, турбу? Эми ошол sinkти сиз сууга ыргытсаңыз эмне болот? Ал чөгөт. Демек sink дагы чөгөт экен, бул sink дагы чөгөт экен. Көрдүңүзбү? Sink, sink. Жакшы. Анда эсе shake. Shake деген бул силкүү, титирөө дегенди билдирет. Ал эми билесиздерби? Shaker деген бар. Shaker деген эмне болот? Жанакы мөмө жемишти бүт барыгын эме кылып берет, турбу? Майдалап берет. Ошол shaker ушудан келип чыккан. Мындай айтканда титиреткич. Же шакиранын бир үрү бар го, shake shake your body дегенчи, ошо денеңди кыймылдат деген ушул. Ошо shake, ушул shake. Ал эми shine. Shine деген бул жаркыроо деген сөз. Жаркыроо. Эми Кытай деп эмне дейт англисче? China дейт, а? Эми күн каяктан жаркырап чыгат бизге? China тараптан. China эмес, China тараптан. China тараптан shine болуп чыгат экен да. Chinaдан China болот экен. Жаттадык, а? Анан эсе shoot. Shoot деген бул атуу деген сөз. Эми биз бир нерсени жан атсак эмне болот? Ja шутах дейт. Демек шутах. Shoot. Shoot атуу. Шутах атуу. Андан кийин show. Show деген көрсөтүү деген сөз. Карасаңыздар сиздер көрүп атасыздар. Концерттер, шоу, концерт, гала шоу, шоу, теле шоу, бүт бар шоу дегендерди угуп атасыздар, турбу? Ошонун бүт бардыгы көрсөткүчтөр. Бардыгы көрсөткүчтөр. Ал эми сиз эмне кыласыз? Show your book. Китебиңди көрсөт. Ал эми сиз ошого колдонуп кетесиз. Show булар көрсөтүү деген экен. Ал эми шоумендер бул көрсөткүчтөр экен. Андан кийинкиси sing. Sing деген ырдоо деген сөз. Мындай кеп бара. Жакшы ырдасаң, эмгек сиңирген ээрчи болосуң. Мындай айтканда, элге сиңесиң. Жакшы ырдасаң, элге сиңген ээрчи болосуң. Sing ырдоо. Андан кийинки сөз sit. Sit деген бир олтуруу деген. Билесиз, биз мектепке барганда биринчи эле эжекебиз англис тил сабак өткөндө sit down please деген го. Ошол sit down бул эмне атат? Төмөн олтур деп атат. Ошол sit бул sit. Андан кийинкиси sleep. Sleep деген бул уктоо деген сөз. Буну билесиздер. Буга чейин көп кайталадыңыздар, а? Андан кийинкиси speak. Speak деген бул сүйлөө деген сөз. Жогорку кеңеште ким бар? Төрага?
турган не дейбиз? Speaker дейбиз. Көрдүңүзбү? Ошол speaker, ушул speak'тен келип чыккан. Сүйлөгүч не дейт? Сен отур, сен сага сөз жок дейт го. Ошол speaker ушудан келип чыккан. Бул сүйлө деген сөздөн келип чыккан. Андан кийин spell. Spell деген бул тамгалап айтуу. Тамгалап айтуу. Бир нерсени can you spell your name десе, сен атыңды тамгалап айтып кое аласыңбы десе, айтпай CHY деп анан айтасыз. Эми ырдоо дегенди орусча не дейт? Пет дейт, а? Эми ошону өткөн чагы эмне болот? Spell да, ырдады. Короче, султан ырдады. Кантип тамгалап, апаке деп тамгалап ырдады. Султан пел ырдады, spell. Жакшы, жаттадык. Андан кийин spend. Spend деген бул убакыт жана акча короту деген билесиз. Эми Испанияны билесиздер, а? Эми сиздер Испанияга эс алганы барсаңыз, эмне коротосуз? Убакыт жана акча коротосуз. Испанияга барсаңыз, spend кылат экенсиз да. Андан кийинси stand. Stand деген бул туруу деген сөз. Билесиздерби? Жанакы эжекебиз sit down, анан кийин stand up дейт эле, ошол өйдө тур деген сөз. Көрдүңүзбү? Демек ошол stand, ушул stand экен. Анан эсе steal. Steal деген бул уурдоо деген сөз. Уурдоо. Бир нерсени уурдап алуу. Эми азыр Турцияда бир жаңы кийимдердин стилдери чыгып атат, а? Эмне болот? Бир жаңы Турциядан жаңы бир стил чыкса, Бишкектен бирөө барат дагы, ал стилдин бирөөсүн алат дагы, уурдайт дагы, келет дагы Бишкектен чыгарып коет. Азыр эмне болуптур ошондо? Стил уурдамай мода болот. Стил уурдоо, бул стил дагы уурдоо экен. Окей? Жакшы. Кийинси stick. Stick деген бул жармаштыруу, клейле деген сөз. Стикерди билесиздерби? Ошол стикер ушудан келип чыккан. Stick, sticker. Эң сонун. Жакшы. Андан кийинси swim. Swim деген сүзүү. Биз качан swim, swimmer, swim деген сөздөр уккансыздар го. Ошонун бүт барыгы бул сүзүү деген сөздөн келип чыккан. Барыгы сүзүү. Эми бир катары кайталап коелу. Sink деген чөгү. Sink чөгү, металл чөктү го. Ошол sink ушул. Shake. Shaker ушудан келип чыгыптыр, а? Shine. Shine'дан жаркырап чыгат дерик. Shoot. Аткан эмне? Shoot так дейт дерик. Show. Көрсөтүү. Баардык концерт, шоу концерттин бүт баары ушу көрсөтүштөр экен. Sing. Жакшы ырдасаң, элге сиңген, эмгек сиңирген ырчы болот экенсиң. Sit. Олтуруу. Sit down please деген ушудан экен, а? Sleep дегенди билесиздер. Speak. Speaker дегенде жогорку speaker сүйлөгүч, сен отур, сен сүйлө деген ошол speaker. Spell. Тамгалап айтуу. Султан тамгалап ырдады. Spend. Испанияга барсаңыз, акча жана убакыт коротот экенсиз. Ал эми stand up, өйдө тур деген сөз ушудан келип чыгыптыр. Still урдамай мода болуп калды. Турциядан келет, урдайт, анан кийин чыгарып коет. Sticker, stickтен келип чыгыптыр. Swim, сүзүү. Жакшы. Сиздер биринчи катарын биринчи катарын ассоциация кылдык. Ушуга байланыштуу экинчи, үчүнчү катарын жаттаңыз. Сиз жаттап алыңыз. Эртеңки күнү биз дагы бир сабактан кийин буюрса, фонетиканы үйрөнгөндөн кийин уже кийинки сабактарда 80 000 сөз үйрөтөбүз. Кантип сөздү оңой жаттаганды үйрөтөбүз. Ошондо үйрөнгөндөн кийин сиздер эгерде буга чейинки туура эмес этиштерди жаттап үлгүрбөй кала турган болсоңуз, кийинки 80 000 сөздү өтүп дагы сөздөрдү оңой жаттаган жолун өткөндө буларга убактыңыз жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн күндүгө берилген тапшырманы өз убагында аткарганга аракет кылыңыз. Бул кандайча болот? Эгерде сиз берилип аткан тапшырманы өз убагында аткарбасаңыз, бул көрүнүш мындайча болот. Сиз бир күнү үйдө коноктор келди. Идиш аякты алдыңыз, серванттан алдыңыз, иштиңиз, колдондуңуз, бирок жууган жоксуз, казанга топтоп койдуңуз. Эртеси күнү дагы ошол эле серванттан алдыңыз. Эмне болот? Идиштер топтолуп атат. Үчүнчү күнү дагы эле жууган жоксуз, серванттан ала бересиз. Эмне болот? Бара-бара жууш кыйын болот. Ал катып калат. Жууш кыйын. Демек канчалык сиз кыла турган ишиңизди артка таштай бере турган болсоңуз, ал ошончолук көбөйөт, бара-бара аны кылууга мүмкүн эмес болуп калат. Ошон үчүн идишти өз убагында жууңуз. Өз убагында жуасаңыз, ал катып калат, жууш ошончолук кыйын болуп калат. Түшүнүктүбү? Жакшы. Ал эми бүгүн биз масты өттүк, мастерге түшүнүктүү болду. Андан кийин туура эмес этиштерди ассоциация кылдык. Ал эми буга чейинки өтүлгөн темаларды бир катар мугалимиңиз менен кайталаңыз, күнүгө кайталап туруңуз, түрдүү суроолорду берип туруңуз. Ал эми эртеңки күнгө тапшырма өтүлгөн грамматиканын бүт бардыгын баштан аяк мына программа боюнча мынаны билет экен, мынаны билбейт экен, мынаны кайталашым керек экен деп питичке коюп койбоңуз. Себебинде ручка алдабайт. А сиз акылыңызга салсаңыз, бүт баарын билгендей, эске туткандай көрүнө берет. Бирок
андай эмес. Бир экөөнү билсеңиздер баарын билгендей сезиле бересиз. Ошон үчүн ручка кагаз алып, мунаны билет экен, мунаны билбейт экен, мунаны кылышың керек экен деп туруп, сиз аны күндүгө бышыктаңыз. Демек, грамматиканы күндүгө бышыктаңыз. Андан кийин мунал мас деген китепте мастан кийинки темада, мастын акырында ошол 63 сүйлөм чыгарат. Бир маска ар бир 7 сүйлөм берилген. Ошодон сиз чактарга таблицасы боюнча таблицаны карабастан элестетип жазыңыз. Ошол нерсени эсте айттыга 10 жолу уккандан караганда бир жолу жазсаңыз жакшы эсте калат дедик. Ошону колдонуңуз. 63 сүйлөм чыгарыңыз. Анан кийин ар бир теманын акырында ошол темага байланыштуу буга чейинки өтүлгөн грамматиканын бүт баарын кайталаган англис тилинен которуңуз деген текст бар. Ошону сөз түрдө которуңуз. Андан кийин эртеңкиге сизге тапшырма, туура эмес этиштерди кошуп жаттайсыз дагы. Сиздин жашоодогу милдеттериңиз. Азыр эмне кылышыңыз керек? Кийин эмне кылышыңыз керек? Мурда эмне кылышыңыз керек эле? Демек, сиз жашоодогу милдеттериңиз. Азыр мындай кылышым керек эле, мындай to have масты колдонуп, азыр эмне кылышыңыз керек? Кийин эмне кылышыңыз керек? Мурда эмне кылышыңыз керек эле? Ошонун бүт бардыгын топик кылып жазып, аны билбей, топик жазган эң жакшы жолу эмне? Кыргызча же орусча түзүп аласыз дагы. Билбеген сөзүңүздү переводчудан которушча билген адамдан сурап аласыз дагы. Ошону эси, этиши, багыты, местасы, убактысы деп туруп, сепичкага тизип алып туруп, андан кийин аны 2-3 жолу окусаңыз, анда аны эркин айтканга аракет кыласыз. Мүмкүн болот. Болушунча карабай, эркин сүйлөгөндөй өзүңүздү эркин тутуп айтканга аракет кылыңыз. Анда эмесе, кийинки сабакта көрүшкөнчө сизге ийгилик каалайм. Албетте сиз ийгиликтин астында болосуз. Анткени сиз ушуга чейин канча сабактар болуп турган болсо, бүт баарын өздөштүрүп аракет кылып келдиңиз. Көрүңүз, байкадыңызбы, сиз биринчи күн караганда азыр түдүнү сураса, сиз түдү оңой болуп калды го, сизге жеңил болуп калды го. Ушул сыяктуу мас сизге татаалыраак боло турган болсо, убакыттын өтүшү менен бул дагы сизге кадимки эле биринчи сабактагыдай жөнөкөй жеңил болуп калат. Ал эми сиз буну өзүңүз да байкап турасыз, сезип турасыз, аны өзүңүз практиканы өткөрдүңүз, аны башыңыздан өткөрдүңүз. Демек сизде жылыш болуп атат, өзгөрүү болуп атат, өсүү болуп атат. Ал эми бул өзгөрүү, өсүү күндөн күнгө мыкты болсун, жылыш жакшы болсун. Сизге ийгилик каалайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.